программабызды улантабыз. Көрүп отурсаңыздар, биздин жаңыдан гана көрүп аткан болсоңуздар, бүгүн 5 май Кыргыз Республикасынын Конституциясынын баш мыйзамынын күнү. Андыктан кыргызстандыктарды жалпы ушул майрам менен куттуктайбыз. Азыркы маегибиз дагы Конституция жөнүндө болмокчу. Көрсөтүүбүзгө белгилүү саясаттануучу Токтогул Акчекеев агайыбызды чакырдык. Агай, куш келипсиз биздин студияга. Анан бүгүнкү майрамыңыз менен, бүгүнкү ыйык күн, баш мыйзамдын күнү, ошол майрамыңыз менен сизди да куттуктайбыз. Рахмат. Бул өтө маанилүү, өтө бийик мыйзам десек болот. Анткени ал биздин эгемендүүлүктү сактаган, жашоо турмушубузду чектеген, кыргыз элин көтөрүүгө, аны илимге, прогресске умтулуу жолун ачкан документ десек болот. Рахмат. Акыркы Конституциябыз былтыр мына ушул мезгилде референдум негизинде кабыл алыныптыр. 1 жылдан ашык убакыт. Айтсаңыз, ушул жыл аралыгында ошол Конституциянын кандай маңыздары иштеди? Кандай өзгөрүүлөр болду? Кайсыл багытта? Байкай алдыңызбы? Мен баягы Кыргыз мамлекетинде жаткыч эмесмин. Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүн, анын бейкучулук жашоосун жакшыраак убактымда аскер кызматында жүргөнүмдө курал менен сактаган. Жандай аябай кыргыздын жерин, суусун, үмүтүн, балдарын, аксакалдарын, апаларыбызды жаныбызда аябай ошол ишти аткарганбыз. Биринчи ок атыш кыргыздын конституциясын, кыргыздын тилегин, анын кол тийбестигин 1989 жылы Баткенде болгон окуялар болгон. Кийин 90 жыл болду, 99 жыл көп жылдар болду. Ошол иштин баары тең биздин эл журтка жумшаган биздин милдет болчу. Азыр дагы бүгүнкү күндө, азыр айтып калдыңар, мына 1 жыл өтүп калды, кандай жаңылыктар болуп атат. Жаңылыктар көп, аябай көп. Мисалга, экинчи реттеги түштүк түндүк жолу аягына чыгып келатат. Бул өтө чоң жакшылык десек болот. Анткени байланыш бул адамдын денесиндегидей кан тамырга барабар. Кан тамырыбыз жакшы иштеп, экономикалык карым-катнаш, эл журттун карым-катнашы өтө тез убакытта ашып турат. Андан тышкары, мына мугалимдерибизге маянасын көтөрдү. Бул дагы өтө чоң нерсе. Анткени жаш муундарды жакшы тарбия бербесек, биз артта калабыз. Артта калабыз. Эки сөздүн бири, тигиндей бул болгон, мындай болбой калса, Кудай ушинтип буйруп калса эмне кылам деген гана сөз менен жамынып калабыз. Биздин эл, мына мисалга, биздин атактуу академиябыз Акунбаев. Мына ошол курактуу биздин, мына жерде азыр эле силердин алдыңарда Чолпонкул келип кетти. Бул белгилүү юрист. Мыкты, чыган, Кыргызстандын юридикалык талаасынын же болбосо азыркыда айткандай билим жолундагы, укук таануу жолун чапкан адамдардын бири. Демек, бүгүнкү күндө бизде мамлекетибиз илимге, билимге, техникага, прогресске жол ачкандай болуп атат. Ошондуктан биздеги бүгүнкү болуп аткан окуялар ошого караштуу болуп атат. Демек, куралдуу күчтөрүбүз да алалык жабдылып атат. Анткени биз 15 көчмөн элдердин арасында согушман, баатыр элдердин кыркасына киребиз. Аскер бул биздин фундамент. Аскердик тартип, аскердик жоопкерчилик, аскердик эрдик деген түшүнүктү берет. Мына жакында 9 май байрамдайбыз. Бул өтө чоң күн, 600 000 кыргыз согушка барып, ошонун ичинен айта кетелик, мына Ленинград аябай эрдикти көрсөткөн, блокадада калган жерде кыргыздын барып 4500 киши биздин эгемендүүлүк үчүн, Советтер Союзунун бейкучулугу үчүн, эркиндик үчүн 4,5 миң киши жанын берген. Эмне айтып отурсак, 300 000ден ашык адам ушул биздин мамлекеттин келечегине, анын өсүшүнө өзүнүн жанын берген. Мына биз бүгүнкү күндө ошолордун кылган эмгегинин негизинде биз жаңы конституцияны, жаңы нукту талкуулап отурабыз. Мындан тышкары айта кетиш керек, эл какшап жүрүп айтып жүргөн сөз аткарылып атат. Бүгүнкү күндө
мамлекеттик кызматта, ошол айтылып жүргөн актамда зарплаттары жөнөкөй эл менен теңелип калды. Азыр айтып атат, ал жерде акча жыйнатчу жол жок, жаңыз гана иш болуп калды деп. Жетишкендикпи? Жетишкендик. Эгерде жөн эле ал жерге барып отуруп алып манчылкап пул издесең, азыр андай нерсени иштеш керек. Жоготтук десек туура келет. Анткени андай жол жабылды. Же болбосо айтылып келаткан эми одоно болсо дагы эми алабыз, эми биздин менталитет ушундай болсо керек. Кустуруу программасы. Ооба. Кайра, Эл какшап жүрүп, булар деген ушу бизди тоноп жеп бүттү деген сөзгө канча кулагыбыз бышты. Силердин телевидениеде да айтылып атты. Бүгүнкү күндө кустуруу программасы өзүнүн максатына жетти десек болот. Жаманбы, жакшыбы, өң көрүнбөйбү, бирок максатка жеттик. Демек, эгер колуңду мамлекеттин казынасына салсаң, ал колуңа кишен түшөт деген түшүнүк пайда болуп атат. Демек, мунун баары бүгүнкү конституциянын илеби десек болот. Жакшы агай. Жакшы. Сиз эми өзүңүз айтып отурбайсызбы? Ленинградтан билим алгансыз. Баягы ой жүгүртүңүз дүйнөлүк деңгээлде да. Анан мынакей биздин конституциябыз 29-жылда конституция, 37-жылы, 78-жылы, 93, 10, андан кийин конституция. Анан биз жогоруда Нургуз экөөбүз, Нургуз Япониянын конституциясынын 3 багытын айтты. Мен Томас Джефферсонду айтып атабыз. Мына өзүңүз билесиз, анан биздин конституция баягы нугу кыргыз болуш керек да, жүзү кыргыз болуш керек. Мейли ошо окшош болот дүйнөлүк эле конституциялар, принциптер. Бирок биз кыргыз болгондон кийин кыргыз жүзүбүз болуш керек. Ошол жүзүбүз барбы мына алдагы бул конституциябызда? Эми жүзүбүз жок деп айта албайбыз. Мына жаркырап кызым отурат. Мынакта кыргыз. Ким айта алат кыргыздын жүзү жок деп? Мына турат жүз. Өзүң турасың жаркырап. Ада жүз. Бирок сиздин башыңызда аябай анык жакшы суроолор туулуп атат. Демек, биз келатабыз алдыга. Биз өзүбүздү сезип келатабыз ким экенибизди. Бирок биз деген бир жалакайчылык жерибиз бар. Фаланча түкүнчө мамлекет демократия деп. А демократия деген бул эл башкаруу деген түшүнүктү берет. А эмне кыргыз эл башкара албай калды өзүн? Конституция жазылып турат. Бийлик элдин колунда деп. Туурабы? Демек, болуп аткан кемчиликтин баары өзүбүздө. Жалакай адам шылтоо издейт. Иштеген адам ишти аткарат. Бүгүнкү күндө туура кыргыз эли кыргыздай болуш керек. Байыркы ата бабадан калган салт сабырды колдош керек. Улуттук баалуулуктар. Улуттук баалуулуктар биринчиден кыргыз элинин жоокерлик ыйыктыгы. Манас ким? Жоокер. Алмамбет ким? Жоокер. Бакай ким? Жоокер. Кыркчоро ким? Командир, бартын командир, 40 дивизиянын командири болгон. Мына ошонун бар тең кылычынын мизине бобореки азыр жашап турган Кыргызстанды ошолор тапкан. Биз ошону унутпай көтөрүшүбүз керек. Кыргыздын дөөлөт деген эмне? Бүткүл дүйнөлүк элдин жетишкен маданиятын, техникасын, технологиясын, философиясын, саясатын ошонун баарын тең камтып, анан ичинен эң эле керектүүсүн сыгып алып туруп, кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө жумшашыбыз керек. Мына ошол жолду япондуктар жасаган Мейдзи революциясынан кийин. Анткени мен самурайлардын тарыхын окугам. Аскердик окууларда история войн, военного искусства деген илим бар. Ошону окуганда бүткүл дүйнөлүк нерседе болгон. Мен аны жемчүн эскерип атам. Аны барлык аскердик окууну өткөндөр билет. Бирок аскердик курам, аскердик түзүм, аскердик ыкма, аскердик чабуулду кавалерия ат минген накта кыргыздыкы менен теңме-тең келет. Биз аны эмнедир баарын тең сеники, меники, түгүники, мунуку дейбиз. Андай эмес. Орто кылымдардын башында, орто кылымдын кыргыз түрк элдеринин кошунунда турган биздин эл канаттуу тулпарларды минип, тегеректеги элди багынтып, өзүнүн күчүн акылын көрсөтүп, кыргыздын каганатын курган.
ошонун баарын тең орус окумуштуулары, чет мамлекеттик окумуштуулардын баары аны далилдеп бүткөн. Бирок биз аны кайталап эле ошонун баарын эле эстей бергенде биз баягы тыгылып калган машинеде болуп атпайбызбы? Биз алдыга жылышыбыз керек. Ошондон жыйынтык чыгарышыбыз керек. Биз күнкөр болуп өз жерибизде деген бул Россия мейкиндиги да өз жерибизде. Алтай биздин бешигибиз. Демек, биз өзүбүздүн болгон тарыхыбыздын баалуулугу бул биздин каныбызда, биздин жаныбызда, биздин эч качан майтарылбас кайратыбызда. Кыргыз деген эч качан жалакай болуп, жалы ооруп бирөөнөн токоштурган эл эмес. Өлүп баратканда өз эмгеги менен таап, өзүнүн жигитчилигин, өзүнүн кыргыз аялынын кыз сайкалда болгон кайратын көрсөткөн. Алыс кетпейлик. Кыргызстан жаңы эгеменчиликке конституцияны иши алалык де 90-жылда Кыргызстандын экономикасын ким көтөрдү? Мүшөктөрдү көтөргөн биздин аялдар болду. Рахмат Салымбековго. Дордойдун бет маңдайында ошол биздин аялдардын айкелин орнотуп койгонуна. Анткени Кыргыздын экономикасынын фундаментинин уюмунда аялдардын эмгеги. Тана аласыңарбы? Тана албайсыңар. Азыр айтып атат, Кыргызстанда жеңил өнөр жайы көтөрүлдү. Кыргызстанда тиилген кийим Франциянын кем эмес, талап алып атат дейт. Аны ким уюштурду? Аялдар. Эркек тигишчини көрдүң беле? Демек, бүгүнкү күндө Кыргыздын аялдары эркек менен тең, биздин бабалардын доорунда кадимкидей найза сайып кылыч чапкан. Көкөтөйдүн ашындагы буркураган Каныкейдин ички оюн манатчылар айтып жүрөт. Ошол эсиңердеби бирөөңөрдүн? Мына бу деген моралдык, кайраттык, энелик жана атуулдук сезимдин кайнатмасы десек болот. Аны ким окутуп атат? Ким окутуп атат? Мен маалында аскерден кетип атканда şu bir maksatım var ile Kırgız mektebini açayın degen. Тура барлык совет школундагы илимдерди калтыратып алчубуз. Ошол эле маалда жоокердик сезим, жоокердик кайрат, эрдик жана мамлекетти жаны менен сактоого, башы менен акылы менен сактоого жаш муундарды үйрөткөнгө ушундай максатты койдум эле. Бирок бир досторум бар эле, ал айтып калды: "Токо, сен директор болгондон кийин калган директорлор айтат: сен эмне башың алтын, бөлөк жагың күмүш бекен. Сен деген мамлекет түзгөн программадан чыкпагының, бизде эле бол" деп коет. Анан өчүп каласың дейт. Мен ойлоп атам, бүгүн ошол мен тажрыйбам. Ушул күндө дагы жол тоскондордун тарабы ушул жолдо туруп атат да. Сен эмне кыйынсыңбы бизден деп. А бизде бүгүнкү күндө конституция жазылып турат. 4-5 түрлүү менчиктеш. Менчиктеш деген сөз эмне? Ал ыйык. Эгер билгиңер келсе, римдик укук боюнча священное право частной собственности дейт. Ыйык менчик, Кудай берген менчиктин жолу дейт. Демек, бүгүнкү күндөгү актамда айткан, көктамда айткан, барлыгы айткан, көксөсүз суу элек ишкерлердин сөздөрүнүн баары тең бул жол ачууда. Кыргызстандын ишкерлерине, улуттук ишкерлерине көмөк көрсөтүү, аларды өйдө көтөрүү. Биринчи конституциянын негизги максаты мамлекеттеги кыргыз мамлекеттин ишкерлерин, илимпоздорунун, мугалимдеринин, докторларынын иши жалпы элге таандык болуш керек деген түшүнүктү берет. Эгер биз аны элге, бетин элге мындай ачпасак, ошо ойдон эле думугуп отура беребиз. Демек, бүгүнкү күндө ушундай курч, ушундай изденген, ушундай идеялары бар балдарды издеп табыш керек. Россияда мына кыйын болуп атат. Быйыл Россия мурун 400дөн студенттерди алчылар мамлекеттин эсебинен. Азыр 700 кишини берип атат. Бүгүнкү Россия бизге кол сунуп, өзүнүн бизге жакшы мамилесин кылып атканда,
Россиядағы мен деген оқу жайларына, мен деген системаларына біздің балдарды кіріш керек. Мына жақын арада бізге табиғат өзгеріліп барады, Қырғызстанға жоқ дегенде 3 атомдық электростанция керек. Аны кім башқарады? Аны кім жазайды? Демек, бүгінгі күнде жол ашылып жатқаннан кейін біздің қырғыз балдарды ошо жерден оқытыш керек. Рахмат. Япондықтар ошондай кылган, орустар да ошондай кылган. Рахмат. Жакшы нерселерди белгилеп өттүңүз. Анан соңку суроо болсун, убактыбыз дагы соңдоп баратат. Айтсаңыз, ошол конституциянын негизинде дагы кандай алгылыктуу мындай биринчи жасала турган иштер турат алдыда? Кайсы иштер? Мен көңүлүм ата-бабадан калган бул бизге мурас. Демек, биз деген бүгүнкү күндө чыгыр, акылдуу, умтулган жаштарды көтөрүшүбүз керек. Биз деген бүгүнкү күндө 100ден ашык улут биздин мамлекетте, чоң улуттуу көп элбиз. Биз ар бир улуттун ордун табышыбыз керек. Биздин жалпы мамлекеттик кызыкчылыкта. Биз деген бүгүнкү күндө студенттер, илимпоздор, кыздар, жаштар, аялдар, ишкерлер, баягы акыл эси ташып турган жөндөмдүү адамдарды киргизиш үчүн парламентке биз ушу маселени чечишибиз керек. Мисалга, конституция боюнча ар бир адам, жаран, кыргыздын ал шайланганга укуктуу деп. А сен кыйын болсоң өтүп көргөнүң 100 000 сом таап көр. Чайыңа жетпей атса сен кантесиң, бирок акылың оргуч деп атат. Билет. Потенциалың жетет. Потенциал чоң. Мына мен айтар элем, ошол жанакы залог деп атпайбы, кепилдик, акча менен. Бул биздин шайлоо комиссиясы ага барбаш керек. Мисалга, миллионерлер, тигиндей пундайлар болсо кое бер аларга. Алардын ставкасын билесиңер, налог төлөгөнүн. Студент да кайсакча, аспирант да кайсакча. Ошол эле аскер адам да кайсакча. Ошол эле журналист да кайсакча. Ошол эле дыйкан да кайсакча. Көп балалуу эненин балдары талаада калып калып атпайбы? Теңдик билген болбой калып атпайбы? Демек, бул маселени эң биринчи чоң акыл эстүү, умтулган, чыган балдарды парламентке, бийликке алып келчү арыкты ачыш керек. Келсин ошолор. Анан эгерде шайлоодо чатак болуп калбадыбы? Тиги да өткөн жок, бу да өткөн жок. Анда кыргыздын байыртан бери келаткан ачык добуш менен ошол жерде ачык персонально колду көтөр, баланча мен Токтогул Акчыкеев ол кызга берем анткен деген бул кыздын ишин көрүп атам. Жарайт деген сөзгө ачык айтканга биз жол ачышыбыз керек. Думбаланып калган нерседе балекеттин баары ошол жактан чыгат да. Рахмат. Дагы жолу бүгүнкү ыйык күн менен баш мыйзамдын күнү менен сизди куттуктайбыз. Таң эрте келип абдан баягы чыркыраган чындыкты айтып, жакшы маек куруп бердиңиз, бар болуңуз. Бүгүнкү күнүңүз жакшы маанайда улансын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин өтүп кеткен маектерди, программаларыбызды, сюжет репортаждарыбызды сиздер социалдык тармактардан да көрүп, өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырсаңыздар болот.